Assalamu alaikum, Машина Кеч каналын көрүүчүлөрү жана жазылуучулары. Кутман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле өзүбүздүн көрсөтүүлөрүбүздү Ош шаарында Жапалак Унаа базарынан тартуулайбыз. Алгачкы видеобуз өзүңүздөр билгендей жол четиндеги унааларды камтыйт. Бүгүн 23 апрель 2023 жыл. Апта күнгө жекшемби. Баасы сакталган унааларды көрсөтө беребиз. Ол жерде Hyundai жок, бул Kia Picanto экенчи. Көрөлүчү Атошко да окшоп кетет экен. 1999 жылы чыгарылган, кыймылдаткычын көлөмү 1 куб. Коробка автомат деп жазылып турат, 200 000 сом. Коробка автомат экен. Бул morning болуп калат таксыр? Morning экен. Так, мынакей кондиционер бар. Так, гидравлика да бар, Мындай көрүнүштө жакшы улантып берели. Айтмакчы аба ырайы да аябай сонун, бир 30 градустай эле сезилип атат. Күн чайыттай ачык. Nexia канчада атасыңар? 100 000? Nexia 100 000. Россия темир номеринде. 2004 16 501 55 04 56 номеринде тез арада сатылат экен. 100 000 сом деп айтып атат азыр. Комплектациясын айта кетсек, кондиционер бар экен. Гидравликачы барбы? Бар. Айнектер жөнөкөй айланмада көтөрүлөт экен. Таксыр, биздин каналдан өтүп кетсин, ошого боло турган баасын айтып койгула. 100 бі? Боло турган эле баасы. Ошо боло турган эле баасын айттым деп атат. Дөңгөлөктөрү ушундай куюлган жиштерде экен. Жакшы. Андан кийин Audi 80 1989 1.8 120 000 сом. Коробка механика. Ушундай көрүнүштө. Бул жакта мынакей Nexia кол алышып баалашып атат. Азыр Россия транзит номеринде. Жылы 2008 1.6. Канча деп аттың Nexia? 160 000. Канчага чейин көтөрдү аларма? 140 ба? 140 оформление кылган. Уже болду? Жылды. Ошо келише албайт. Бир гана оформлениясына эле келише албай атат. Оформлениясына жарым мен сатуучу, жарымын сатып алуучу сүйлөшөбүз деп атыптыр эле, бирок ошол тарабынан келише албай атышат экен. 140 000 сомго чейин көтөрүптүр. Машина Кеч каналы. Нива сизде баке? Кандайсыздар? 1996 1.6 алмашуу жолдору дагы бар экен. Канча деп атасыз эми Ниваны? 190 000 сом кеми бар дейт. Жакшы. Салонго шақпайын. Бардыгына катуу жакшы элеби баке? Көртөтөң иштейт. Көртөтөң иштейт дейт. Жакшы. Мына көрүп алдыңыздар. Алмаш, неге алмашабыз? Жеңил машина гидравликасы болса, гидравликасы. Жеңил машина гидравликалар Матизде эле боло берет. Боло берет. Жакшы. Болду. Жакшы. Могу жерде Запорожец турат. Запорожец мына алды, билесиздер, алдыда бул жак багажник катары эсептелинет. Негизги кыймылдаткычы наркы жакта. Родная краска деп атат. Отуруштары деле караң, акыбалы жакшы, аябай өзүнүн эле оригинал. Жеринде сакталган. Бул дагы жылы канча экен? 1987. Канча деп атасыз? 50 000 сом кеми бар. Бардыгы тең иштейт, Жакшы. Телефон номериңиз барбы? Жарыялап бол. Канча? Моюңа мода. Болду, мейли. Айткысы келбей атат, эми түшүнсө болот. Так, анан улантып берели. Бул жакта баасы жазылган эмес, мына көрүп атасыздар. Турат ушундай.
Эми жолдун карама-каршы тарабына да өтөлүкчү. Мына бул жакта ушундай жүк ташуучуна турат, Кытайдыкы экен, Кама деп жазылып турат го. 3100 моделинде. 2011 кыймылдаткычын көлөмү 3 куб дизель. 550 000 сом. Мына ушундай. Өзүбүз көнүп алган Матчиз 2. Өзбекстан 2002 жылы чыгарылган. Матчиз баасы канча болду? 165 000 сом. Гидравлика барбы? Электропакет, туманниктер бар экен. Жакшы. Дагы Матчиз 2. Бул Корея болуш керек. Бул 180 000 сом. 2000 жылы чыгарылган. Туманниктер бар. Улантырыз. Так. Жалпысынан ушундай көрүнүштө болуп атат мыналар. Hyundai Getz. Туманниктер бар. 2005. 165 000 километр чыккан. Ушундай маалыматты карасаңыздар жакшына калып сон болуп жазып койгон. Эси өзү жок мында. Ушуну жазып койсо кыйынчылык деле жок деп ойлойм. 345 000 сом. Коробка механика. Алейкум ассалам. Болду, азык тартабыз. 4 айнектен электро көтөрүшү, электро күзгүлөр, кондиционер бар, отуруштардын жылуутусу бар. Комплектация жакшы. Гетстики. Көрүңүздөр, дөңгөлөктөрү дагы 4-тен кышкы, протекторлору жакшы болду. Анан могул жерден 07 суранып атышат. Көрсөтөлү 1993 карбюратор 1.6. 75 000 сом экен, Сатыш керек, жетиш керек дейт. Анда колго чер басын айтып коелу. Өтүп кетсин, 55 ака. 55 000ге берүүрү. Анда Адмен бар, если что, ошого ылайык машина. Ушундай ушуга ылайыктуу, машинага алмашуу жолдору да бар дейт. 50-60 000 машина алмаш. Көрдүңүздөр. Мына 50 000 сом кычыраткан жаңы акчаларды алып келсе берүүрү биздин каналдан. Мынаки номеринде бир озек айтып коеюн да. 507 788 746. Көрүп алдыңыздар. 50 000 сомго. Мындай табылыш нахадыбы машина? Уялтпайт, Болду. Opel Astra седан 1992 75 000 сом. Көрүп алдыңыздар бул деле. Жакшы эле. Тико жол четинден билесиңиздер, бул жакта көбүнчө дыйкандар эле болот, алып сатарлар бир азыраак. Ошого унаны арзаныраакта таап алышыңар мүмкүн. 1995 жылы чыгарылган Тико механика 68 000 сом. Эсин байланыш номери машина кейжи 220 68 60 65 номеринде экен. Салам алейкум, Мамед Сарым. Анаки таныгандар. Машиналар арзан. Комментарийде калтырып коюңуздар таныгандар. Hyundai Avanta 1. Жок, бул акцент экен. Акцент 1996 15 150 000 сом. Өзү орозо айчы бир аз бая видеолорубуз басаңдап калды эле. Эми ага да бир аз себептер болду. Өзүбүздүн бир иштер чыгып дегенде. Эми Кудай бурса ден соолук берип, тынчтык аманчылык болуп турса эле тартып турабыз. Дагы бир Тико. 1995 жылы чыгарылган 70 000 сом. Механика. Айтмакчы, ушул видеону алгачкы сааттарда көрүп атсаңыздар, мен дал ушул Жапалагына базарында боломун. Биздин канал аркылуу дагы ушул базарда туруп, сиздер дагы сатуучулар бар болсо жарыялап сатсаңыздар болот. Бул пайдалуу, эффективдүү сиздерге болот. Дагы бир Тико. 1996 100 000 сом.
776 84 84 85 номерінде механика люкс обвестерде. Матчиз 2 Өзбекстан туманниктер бар. 2002 180 000 сом, 222 46 17 63 окшойт. 67 шундай үстүнөн боелуп калыптыр. Электро көтөргүчтөрдө алдыңкылары кондиционер бар, гидравлика бар болсо жакшы. Анан спойлер рейлинг дагы бар. Mercedes-Benz E-класс 124 кузов. Люк бар. 1992 2 турбина дизель деп жазылып турат. 185 000 сомбо, бир аз түшүнүксүз жазылып турат. 776 84 84 85 механика коробка. Opel Vectra 1997 кыймылдаткычы көлөмдө 2 куб механика, алмашуу жолдору бар. 150 000 сом. Матчиз 2 Корея 2000 жылы чыгарылган, 200 000 сом. Туманниктер мындай экен башкача. Вон төрөлө. Матчиздерди Кудай бурса билесиздер, өзүнчө бир видеода чыгарабыз. Машина кеч каналынын байланыш номери жана WhatsApp номерин айта кетейин. 701 118 118. Так, рекламалар үчүн. Lada Priora 2007 2006 1.6 175 000 сом. Ол жерде эмне BMW логотипи турат, бирок бул BMW эмес. Башкача унат экен. 2008 5 150 000 сом. Мында караганда баягы Nissan Primera'га да окшоп кетип атат, бирок ага бир аз кичине формалары башкачараак болуп атат. Же Кытай унааларынан бы билгендер комментарийге жазып коюңуздар. Россия темир номериндеги учоптон чыгарылган эмес Матчиз 2 2008 120 000 сом. Мына бул жактагы катарда жыйыл уже мындай акырына келип баштап атабыз. Бул видеобузда жыйынтыктай берели. Лайк басып, комментарий жазып коюуну дагы унутпаңыздар. Алдыда эң кызыктуу, пайдалуу, керектүү маалыматтар сиздерди күтүп турат. Аларды дагы ушундай активдүүлүк менен каналды колдоп кубаттаганча көрүңүздөр.